Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Геминдеги мамлекетке кайтарылган 353 гектар жерге ипотекалык үйлөр курулат. Чүй облусунун Гемин районунда жол боюндагы мамлекетке кайтарылган 353 гектар жерге ипотекалык үйлөр курулат. Мындай чечимди өлкө башчы Садыр Жапаров кабыл алганын президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул жер мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп, 9 кабаттуу үйлөр салынып, Гемин шаары деп аталмакчы. Болжол менен 100 миңден ашык үй бүлөгө батир берүү мерчемделүүдө. Компания курулуш иштерине 2025 жылдын март-апрелинде киришет. Турак жайлар жарандарга 20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет деп жазган Аскат Алагөзов. Эсиңиздерге сала кетсек, улуттук коопсуздук кызматы Геминде жол боюндагы контейнерлер менен тосулган 353 гектардан ашык жер мамлекеттин балансына өткөнүн кабарлаган. Базар баасы 4 миллиард 700 миллион сомду түзгөн жерди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты аффилирленген компаниялар аркылуу жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп алганы айтылган. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Зындан көлү жырылгандыктан тоңдо 160 адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Ысык көл облусунун Тоң районунда Зындан көлү жырылып суу каптоо коркунучу жаралгандыктан 160 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, туура суу айылында Тоң суусунун деңгээли көтөрүлгөн. Куткаруучулар жеринде көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп, жергиликтүү бийликтин техникалары менен суунун нугун буруп жатышат. Зындан көлү жырылып, суу каптоо коркунучу жаралгандыктан туура суу айылынын 90 жашоочусу жана балык сабот тилкесинен 70 адам жакынкы Эшберов жана Аксай айылдарына көчүрүлүп, убактылуу жайга жайгаштырылууда деп жазылат маалыматта. Буга чейин министрлик райондогу Зындан көлү жырылганын кабарлаган. Мунарбек Сейитбек уулу: той ысырапкорчулуксуз чакан эле болот. Париж Олимпиадасында күмүш медаль жеңген мушкер Мунарбек Сейитбек уулу учурда үйлөнүү үлпөт тоюна даярданып жүргөнүн айтты. Ал жергиликтүү YouTube каналдарынын бирине курган маегинде той ысырабы жок, чакан эле болоорун билдирген. Тойго президентибиз айткандай ашыкча чыгым кылбайбыз, кыздын үйүнө барып эле аны меникине алып келебиз. Анан досторума кичине чай берем жана бүттү деген мушкер. Ал Париж Олимпиадасынан келген соң сүйүктүүсүнүн колун сураган. Эске салсак, президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда чектөөлөр ашыкча чыгымга жол бербөө максатында ишке кире турганын белгилеген. УКМК Салимбай Байбача менен жолуккан кыргыз жараны кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердигине бөгөт коюу боюнча иштердин алкагында Баткен облусунун Элек районунун Разаков шаарында туулган жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Маалыматта айтылгандай, 46 жаштагы жаран ушул кезге чейин толук аты жөнүн бир нече жолу өзгөрткөнү аныкталды. Ал быйыл август айында Москва шаарынан Разаков шаарына келип, УКМК издөө жарыялаган. Өзбекстандагы уюшкан кылмыштуу топтун лидери Салим Абдубалиев лакап аты Салимбай Байбача менен түшкөн биргелешкен сүрөтүн көрсөтүп, өз чөйрөсүндө мактарып жүргөн. Аталган жаран 16 август атайын кызматка тергөө малдарын жүргүзүү үчүн алынып келинип, сурак учурунда айылдашы менен Ташкентке барган маалда Абдубалиевке жолукканын тастыктаган. Ал ошондон кийин Салимбай Байбача жана анын айланасындагылар менен жолукпаганын, биргелешкен иштери болбогонун айтып берген. Кармалган адам Орусия Федерациясында эмгек миграциясында экенин, жеке ташуучу болуп эмгектенээрин билдирген. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аталган жаран уюшкан кылмыштуу топко жана аны каржылоого катышы бар экени азырынча тастыктала элек.
Ошол эле малдал криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрү менен байланыш түзүү боюнча өзүнүн жасаган иштерин, укукка каршы кесепеттерин түшүнүп, мындан ары мындай аракеттерди кайталабоого милдеттендирилген. УКМК августтун башында ишкер Жалил Атамбаев менен экс-депутат Салайдин Айдаровду кылмыштуу жол менен алынган керешелерди адалдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун ишин каржылоо фактысы боюнча катталган кылмыш ишин алкагында кармаган. Атайын кызмат алар Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидери Салим Кыргызбаевич Абдувалиев, Салимбай Байбача менен жакын мамиледе болгонун кошумчалаган. Кыргызстандын атайын кызматы Крим Төбөл Камчыгөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен Салим Абдубалиевке издөө жарыялаган. Крим Төбөл аталган Камчыгөлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында жок кылынган. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан делген ондогон мүлк, автоунаалар мамлекетке алынган. 19 000 каражат калды, мынакей эже, алып коюңуз. Бул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла ыраазы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсө өкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп, ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Алла ыраазы болсун. Жардам бергендерге. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Ушул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Ысык-Көлдө 159 үй сел калдыгынан тазаланды. 21 августка карата Ысык-Көл районунун Садракай аймагында селдин кесепеттерин жоюу иштери улантылууда. Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиргендей, тазалоого жалпысынан 854 адам жана 58 инженердик техника катышып, анын ичинен 383 өзгөчө Кырдаал министрлигинин куткаруучусу, 11 инженердик техника, 8 мотопомпа, ал эми жарандык коргонуу кызматынан 471 кызматкер, 32 инженердик техника, 4 ассенизатор, Чайна Роуд ишканасынан 15 инженердик техника, айдоочусу иштеп жатат. 18 август түнү саат 21:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен коктук улуттордон сел болуп аккан суу Садракай аймагында жайгашкан бир нече айылды каптаган. Азыркы учурда жарандык коргонуу кызматынын жана өзгөчө Кырдаал министрлигинин адам күчү техникасы биригип иштеп, жалпы 159 үй толук тазаланып бүттү. Чоң Чүй каналынан 3 жашар бөбөктү издеп жатышкан видео тарады. Ысык Атанын Дружба айылынан аккан Чоң Чүй каналынан 3 жашар бөбөктү издешүүдө окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Видеодон эркек кишилердин суунун ортосуна чейин тизилип жатканын көрүүгө болот. Журналисттерге милициядан бөбөк изделип жатканын айтышкан. Бишкекте батирлерин ижарага берип салык төлөбөгөндөр текшерилди. Бишкек шаарында турак жай аянтын ижарага берген адамдарды, батир тапшыруучуларды салыктык эсепке алуу боюнча рейдтик иш-чаралар улантылган. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Сыгов районунун аймагында акимчиликтин кызматкерлери, райондук салык кызматынын инспекторлору жана райондук муниципалдык аймактык башкармалыктардын адистери менен биргеликте батир тапшыруучулардын маалымат базасын түзүү үчүн көп кабаттуу үйлөрдө иш жүргүзүшкөн. Иш-чаралар шаардыктардын көп арыздануусунан жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоо максатында өткөрүлгөн. Мэрия эскерткендей, турак жай аянтын ижарага берүү үчүн патенттин баасы көп кабаттуу үйлөргө чарчы метр үчүн 30 сом пайдалуу аянт, жеке үйлөргө чарчы метр үчүн 40 сом
пайдалуу аянты. Мындан тышкары кыймылдуу мүлктөрдү жана кыймылсыз мүлктөрдү айыл чарба жерлеринен тышкары ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлер жана жеке жактар камсыздандыруу төгөмдөрүн орточо айлык эмгек акы өлчөмүнүн 10%-нан кем эмес өлчөмдө ай сайын төлөйт. Салык төлөөдөн качкан учурда жеке жактарга 75 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө, юридикалык жактарга 230 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салынат. Дүйнөлүк жана жергиликтүү түрдүү факторлордун уламы Кыргызстанда акыркы жылдары батирлердин баалары кымбаттаган. Мындан улам алардын ижара акысы да өскөн. Мунун фонунда ижарачыларды салык төлөтүү чакырыктары күчөдү. Россиянын мамлекеттик думасынын спикери Кыргызстанга келет. Кыргызстанга Орусия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин иш сапары менен келет. Бул тууралуу 20 августта Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиевдин Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасынын орун басары Борис Чернышов менен жолугушуусунда маалым болгон. Анда Россияга барууну пландаган кыргызстандыктар үчүн миграциялык борбор түзүү, этностор аралык байланыштарды чыңдоо жана Россиянын аймагында иштеп жаткан, жашап жаткан кыргызстандыктардын көйгөйлөрүн чечүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулган. Борис Чернышов мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володиндин Кыргызстанга болчу иш сапары тууралуу айтып берип, бул эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө маанилүү окуя боло турганын белгилеген. Алдын алуу чаралары көрүлүп жатат. Министрлик маймыл чечек оорусу боюнча абал туруктуу экенин билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги маймыл чечек оорусу боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу экенин, бирок алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын билдирген. 15 августта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы 2 жылда маймыл чечек оорусунун чыгышы боюнча экинчи ирет дүйнөлүк мааниге ээ болгон өзгөчө кырдаалды жарыялады. Африканын айрым аймактарында адамдан адамга жугуусу маймыл чечек оорусу кескин өсүүдө. Жыл башынан бери Конго Демократиялык Республикасында ооругандардын саны өткөн жылдын көрсөткүчүнөн кыйлашып, ооругандардын саны 15.600 адамды түзгөндүгү айтылууда. Андан тышкары ушул жылдын 16 августунда Африкадан тышкары Швеция менен Пакистанда дагы оорунун 2 учуру катталгандыгы белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда бүгүнкү күндө маймыл чечек оорусунун катталбаганын жана бул оору боюнча өлкөдө эпидемиологиялык абал стабилдүү экендигин билдирген.